Бизде Кытайларда бир жакшы макал бар экен, баягы ооруңду табагыңдан изде дегенчи. Өтө жакшы айтылган макал экен. Чындыгында эле ушул токсиндердин чогулуп калбаш үчүн биздин мындай жарандарыбыз эмнелерди мындай баш тартууга болот, эмнелерди көбүрөөк жеш керек? Ошол тууралуу да айтып кетсең. Мен дайыма бүт эле Кыргызстанга биринчи эле айтып чыкканда, мындан бир 2 жыл 3 жыл мурун айтып чыкканымда, ошондо пандемия мезгилинде айтып чыктым да, урматтуу мекендештер, унду, сахарды, таттууну, анан сүт азыктарын токтоткула деп чыкканда, кантип нан жебейбиз деп чочуп кетишкен да. Биз 8-9 жылдан бери нан жебейбиз да. Мына жашап эле атабыз. Ошо сиз айткан Кытайлар, ошо япондор, караңызчы, алар рисовый нан жейт. Алар күрүчтөн нан жейт. Гречкадан нан жейт. Пшенодон, горохтон нан жейт. Көрдүңүзбү? Пшеница, будай, бул ошол биздин токсиндерди пайда кылуучу зат болуп саналат. Сахар бар жерде микроорганизмдер көбүрөөк жашайт. Сахар кычкыл чөйрөгө алып келип коет. Ал жерде микроорганизм көп жашап алат. А микроорганизмдин чыгарган шлагы это токсин. И сүт азыктары дагы кычкыл чөйрөгө алып келет. Сүт азыктары жана будай, сахарлар булар микроорганизмдердин жашоосуна шарт түзө турган азык заттар болгон үчүн мен ушул үчөөнү дайыма мага келсе деле бир жерге барып выступать этсем да мен дайыма ушул 3 нерсеге запрет коем. Сууну көп ичкиле деп айтамын. Анан эми мындай да, биз эмне үчүн биздин ата-энелерибиз мурун ооруган эмес да, а биз азыр ушу жеген тамактан, ошо табактагы тамактан ооруп калып атабыз. Биздин ата-энелерибиз көбүрөөк кыймылдаган. Эне онду төрөгөн. 10 баланы өйдө болуп, өйдө кылган, көтөргөн, эңкейген, турган, көрдүңүзбү? Биз курсактагы органдарды иштеткенбиз да. Эңкейип туруп, курсактагы органдарды иштеткенбиз. Өттүн чыгышына жардам бергенбиз, ашказан иштесине жардам бергенбиз, ичегилердин түтүлүшүнө жардам бергенбиз. Эне отуруп алып 10 баланын кирин жууган, 10 болбосо да 5 бала бар, биз 6 бир тууган болгонбуз. 6 баланын баласы кирин жууган апабыз. Азыр эмнеге ооруп атабыз? Азыр бардыгы айтат, оору жашарды, ооруну жашаткан өзүбүз болобуз. Кантайча? Көп отурабыз, телефонду көп тиктейбиз, эңкейбейбиз, кыймылдабайбыз, булчуңдарды түртпөйбүз, ичегилерди иштетпейбиз, өттөрдүн чыгышына жардам бербейбиз. Анан кийин тамактан көбүбүздүн жегенибиз химикат. Бардык нерсе химикат. Фанта, кола, летсго, бале, батер, кагаздын ичиндеги соктор, мен эч кимди ишенбейм. Мунун бардыгы компот. Мен буларды ичпейм дагы, ичким да келбейт. Мен 8 жылдан бери буларды ичпейм дагы. Тамактарды карагыла, кириешки, мириешки, чипсы, мипсы, булардын бардыгы, булардын ичине өт эритпей турган химикат кошулат да. Ошон үчүн булар айныбайт. Ачып кетпейт, кычып кетпейт. Бир профессор бир немесинде мынтип эскерип айткан. 30 жашында 15 жашында пальтосун эскерип немеге чердакка илип койгон экен. Ап келип баягы 15 жашында пальтосун карасы, ичинде фейсфуду жүрүптүр. 15 жылда чирген эмес. Мына бул эскермени издесе табат адамдар. Демек, биздин организм натуралдык гана нерсени эртет да. Ошондо дагы боор, өт, уйку бездин чыгарган, өздөрүнүн чыгарган соктору, чыгарган ферменттери натуралдык гана нерсени эртет. Илгеркилер натуралдык гана нерсе жеген деп айтып келем любой жерде. Таза сууда жүргөнбүз, таза сууну ичкенбиз, таза сууга өскөн чөптү жегенбиз, таза сууга өскөн малды жегенбиз. Значит, азыр биз химиялашып кеттик да. А химиялашып кеткенде өт эритпейт. Мен профессорум тамашалап мынтип айтат. Ой, мага дейт, фанта түштү дейт. Ичинде мен эритпей турган нерсе бар го деп. Өт сурайт экен да, мейденчи сураса. Анда давай дейт экен. Ичегинин тегерегинде турган бездерге берип кой. Ошол жакта эптеп жогото берсин дейт. А без дагы жок кыла албайт. Безди дагы ичеги шамалдап калган болсо кысып турат. Ошол жерде тура берет да. Мына ошол шлак, ошол токсин мына ооруларга алып келет.